Assalamu alaikum сүйүктүү угарманым. Оору жана шыпа китебинин 9-темасын окуп баштадык. Алгач биздин каналга катталып, лайк басып, жакын адамдарыңыз менен бөлүшүп коюуну суранабыз. 9-тема. Тагдырга ыраазы болуунун ден соолукка таасири. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дайыма оптимисттик көз карашта жашап өткөн. Пессимисттик ойлор менен сөздөрдү оозуна да алган эмес. Келечек тагдырына тийиштүү иштерде жана аны ишке ашырууда дайыма оптимисттик жолду тандаган. Пайгамбарыбыз ар бир ишинин натыйжасы Аллах Таалага гана таандык экенин жакшы билген. Аллахка гана таваккул кылган. Башына кыйынчылык келсе, анын артында сөзсүз жакшылык болот деген ишенимде болгон. Пайгамбарыбыз ар бир ишин өз орду, өз убагы жана өз шарты менен жасаган, шашкан эмес. Билип турса да дайыма тегерегиндегилер менен кеңешип иш кылган. Иштеринин ар бири ийгиликтүү болоруна жүрөгүнөн ишенип, Аллахка дуба кылган. Кыйынчылык убактарда да сахабаларына дайыма жакшы кабарларды сүйүнчүлөп турууну жакшы көргөн. Аларда жаңы үмүттөрдү ойготуп турган. Аларды да позитивдүү ой жүгүртүүгө үйрөткөн. Өз үммөтүн болуп өткөн ишке арман кылып, өкүнүп, эгерде мындай кылганымда мындай болмок деген сөздү айтуудан тыйган. Анткени бул сөз шайтандын иштерине жол ачарын жана ар бир иш Алланын буйругу менен гана болоорун эскертип, төмөнкү хадисте айтып кеткен. Аллах Таалага ыйманы алсызга караганда ыйманы күчтүү мусулман жакшыраак жана сүйкүмдүүрөөк. Жана ар биринде жакшылык бар. Өзүңө пайда берген нерсе менен гана алек бол. Алладан жардам сура, алсыз болбо. Эгерде сага бир сыноо жетсе, эгерде мындай кылганымда мындай болмок деп айтпа. Бирок айт, Аллах Таала тагдыр кылды жана каалаганын ишке ашырды. Чындыгында эгерде деген сөз шайтандын иштерине жол ачат. Болуп өткөн иштер Кудайдын каалоосу менен гана ишке ашат. Ар бир иштин ийгилиги, ар бир оорунун шыпасы, ар бир көйгөйдүн чечилиши жана ар бир адамдын тагдыры бир гана Аллах Тааланын колунда. Тагдырдын ачкычы колунда болгон Аллах каалаган иш болот, каалабаган иш болбойт. Аллах Таала адилеттүү зат. Эч кимге зулумдук кылбайт, эч кимди себепсиз жазалабайт. Кимге бале кырсык келсе, ал анын мурда кылган күнөөсү үчүн келет. Мындан ал өзү гана эмес, анын жакындары да зыян тартып калышы мүмкүн. Күнөө жазасыз калбайт. Анын жазасын бул дүйнөдө болбосо, аркы дүйнөдө сөзсүз алат. Элибизде адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат деген маанилүү сөз бар. Демек, жакшы адаттардан жакшы мүнөз пайда болот. Мүнөзү жакшынын тагдыры да жакшы болот. Ар бир адам өз тагдырына өзү таасир этет жана жоопкер болот. Чындыгында тагдыр бул Аллах Тааланын кудурети. Аны эч ким алдын ала айта албайт. Ал кайып нерсе. Ага ыраазы болуу да ибадат болуп саналат. Ким ыраазы болуп жашаса, сооп табат, ден соолугу оңолот. Ким ыраазы болбосо, күнөө болот, ден соолугу жоголот. Аллах Тааланын каалоосу чексиз. Пенденин каалоосу Алланын каалоосуна баш ийет. Аллах Тааланын каалоосуна ыраазы болуу жүрөккө тынчтык алып келет. Бул жүрөккө дары болуучу ибадат. Чындыгында Аллах кааламайынча биздин каалоолор ишке ашпайт. Ошондуктан мусулман адам өткөн ишке өкүнсө, арман кылса же кайгырса, ал Кудайдын берген тагдырына каршы чыккан болот. Тагдырына ыраазы болбогон жүрөк оорулуу жүрөк болуп эсептелет. Жүрөктө ыраазычылык менен шүгүрчүлүк болбосо, адам нерв жана жүрөк ооруларына чалдыга баштайт. Турмушунда болсо, үй бүлөдөгү тынымсыз уруш-талаштар, мамиледе болсо, өз ара түшүнбөстүктөр, ал эми ден соолугунда болсо, күтүлбөгөн терс өзгөрүүлөр пайда боло баштайт. Ошондуктан өткөн ишке арман кылуудан же өкүнүүдөн пайда жок. Өткөн нерсе кайтып келбейт. Азыркы күнүң менен жаша. Дайыма туура жолду танда.
туура аракет кыл. Чыныгы келечек бүгүндөн башталат.